Бир жаш эле келинди көрүп калдым да. Бул биздин темабызга байланыштуу болбосо дагы, эми учуру келип калды айтып кетейин. Ушундан кимдир бирөө таасир алып, өзүнүн жашоосунда деп ойлонуп калса, бул жакшы нерсе. Бүгүнкү келиндер дейт, ушундай окууга бар экен, кааласа кайненесин бакпайт экен. Кааласа күйөөсүнө мага башка үй алып бер. Мен бөлөк жашайм, сенин апаңды карабаймын. Энени караш баланын милдети экен, сен өзүң карап ал деген мен өз кулагым менен уктум да. Ушундай деген келиндин немесин уктум. Анан ушунчалык жаман ойлондум дагы, анан кийин кызым токтой турчу дедим. Токтой турчу, сен азыр жашсың, чын туура айтасың. Азыр дедим мындай жаңы үй бүлөсүң, күйөөңдүн, өзүңдүн да жаштык кезиңде неме кылгың келип атат. Бирок эртеби кечпи бир 40 жыл өтө, 50 жыл өтөп, ошо кайненеңде кайне болосуң да. Анан сени дагы алган келиниң жок, менин укугум мындай деп туруп, сени карабай кетсе кандай акыбалга түшөсүң? Эртеңки күнүң бир ойлосоң, кызым, дедим да. Бул бүгүнкү биздин жаштарыбызга өтө көнүмүш адат болуп калды. Көнүмүш. Эми ушул жаштарыбыздын ушундай акыбалдан ким чыгарат десе, албетте учугу улана турган, өзүнүн урпактары улана турган кайнене. Кайнененин милдети өтө жок. Өтө чоң. Кайнене сабырдуу болуш керек экен. Ооба, ушу сабырдуу болуш керек. Ушундай эле дагы бир немени дагы эле турмуштан көрдүм. Бир кайнене айтат, балам дейт, өзү жактырган кызды алып келди дейт. Болуптур, эми сенин көңүлүң, сен жашайсың деп анан кийин тирилик кылып жүрдүк дейт. Баягы келиним таптакыр мен оюмдагыдай эмес дейт. Ана мына дегичем эле бир балалы болуп калды дейт. Анан карап туруп, муну кетирсем десем эле баягы неберем эле көзүмө көрүнөт дейт. Эми бул кайсы тагасынын колунда калат экен, кайсы тай журтунда калат экен деп эле дейт. Кой чыдайын дей бердим дейт. Чыдайын деп жүрүп ушинтип 17 жыл өтүп кетиптир дейт. 17 жылдан анан мен өзүмүн немеме тышты келиним деп атат да. Демек мындан биз ушундай ибрат алышыбыз керек. Кайнене сабырдуу болуш керек. Кайнене көрөгөч болуш керек. Көрөгөч дегенин мааниси кээде бала менен келиниң урушуп кетет. Кээде баягы айрым учурларда эми кыздар келип туруп, келиниңизди мынтип тарбиялап койбойсузбу, антип тарбиялап койбойсузбу, ананы кылбаптыр, мынаны кылбаптыр деп калат да эми. Ар бир үйдө болушу мүмкүн. Анан ошондо кыз баланы, жок кызым, келиним аябай жакшы. Сага караганда мага күйүмдүүрөөк. Менин киримди жууп, нанымды жаап, тирилигинди кылып берип отурат. Менин неберелерим ушундан болуп атат. Бул аябай буга сөз тийгизбегиле деп ушинтип айтып, анан кийин эч качан балаңа келиниң жөнүндө жамандабаган. Себеби жашоосун ынтымактуу, бири-бирин сыйлап өтө турган болушун кааласаң, келиниңин жаман жагын балаңа көрсөтпөгөн. Мен ушул бүгүнкү кайненелерге дагы бир айта турган кеңешим ушул эле.